Ош Электро ачык акционердик коому мындай оңдоп түзөө иштерин жыл сайын эле жүргүзөт. Ремонт иштерине миллиондогон акчалар бөлүнүп, эрте жаздан баштап эле электр жабдыктарын калыбына келтирүүнүн аракетин көрүшөт. Мындай учурда кышка карата даярдыктар жүрүп жатат деген шылтоо менен калкка электр жарыгын берүүнү да чектеп коет. Абоненттер, керектөөчүлөр, биздин керектөөчүлөр кээ бир жерлерде арызданышы мүмкүн, электроэнергия үзгүлтүккө учурады деп, же болбосо кичине жамгыр жаап, шамал болуп, электроэнергия үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Негизинен биздин кызматкерлер, райондук электр тармактар, электр куроочулар ошо линиялардын астындагы бактарактарды кесүү иштерин алып жүрөт. Андан сырткары ушу керектөөчүлөр, ошо жердин жашоочулары ошо линиялардын астында охранный зона деп коет, ошол жерге бактарак өстүрүшүп, ошо бир топ тоскоолдуктарды жараткан жана авариялык өчүрүүлөр ошондон болгон себеби көбөйүүдө. Ушул тапта оңдоп түзөө иштери кызуу жүрүп жаткан кез. Мындан улам пландуу өчүрүүлөр тынымсыз болуп жатат. Алдыда кычыраган кыштын келерине да саналуу эле күндөр калды. Күн суук болор замат эле электр энергиясына болгон муктаждык күчөйт. Керектөөчүлөр үчүн башкысы электр энергиясын үзгүлтүксүз берилиши. Электр энергия мурда күнү, кече, бүгүн өчүп атат. Негедир өчүп жатат? Бир линияда бар, бир линияда жок десек, светофорлордон бүгүн машина менен кетип атсак, светофорлор ham жанбай калат. Азырынча болбой эле турат, кышындасы болчу эле. Тарифин айта албайм, бизде электр деген вообще өтө начар да, мына военный городок деп коет бизде. Бизде азыр кызыл болуп турат. Өмүрү бунун немеси ашкан өзү. Бир айылга бир трансформатор өчүп калат, жарылып аткан ана мына. Канча жолу айтты, ол оңолуп атты. Анан акчасын аларды ушундай жүгүрүп келип турушат да кылды. Электр энергия өзүбүздөн чыккандан кийин өзүбүздө болбош керек да, үзгүлтүксүз болуш керек. Муну чоңдор, депутаттар чечиш керек да шуну. Өзүбүздө туруп, өзүбүздүн свет, суу баары өзүбүздөн болот. Ошого карап жараша бизди карашыбыз керек, бизге караш керек да. Жеңил болуш керек да, мен оюмча. Басы жакшы эле кызым. Өчүрүүлөр жок, электр энергиясы жакшы. Күндүз эле өчпөсө, түн өчпөйт. Бизде анча-мынча өчүп атат, светтерди өчүрүп атышат. Анан калганын билбейм. Быйыл оңдоп түзөө иштерине 150 миллион сом акча каражаты бөлүндү. Ошол эле учурда мекеме жабдыктардын 60% эскилиги жеткендигин айтат. Эгерде бөлүнгөн акчалар максаттуу колдонулуп жатса, эмне себептен эскилиги жеткен жабдыктар алмаштырылбайт? Жана эл үзгүлтүксүз электр энергиясын ала албайт деген суроо жаралат. Кышкыга даярдык бул март чыккандан баштап, 1-апрелден баштап октябрга чейин кышка даярдык иштери, ремонт иштери болот. Өзүңөр көрүп тургандай, мына Ош 5 көмөкчү чордонунда азыр капиталдык ремонт иштери жүрүп атат. Бул Ош 5 көмөкчү чордону, мына өзүңөр көрүп тургандай, жаңы трансформатор, күч трансформаторун алдык. 10 000 киловольт ампер кубаттуулуктагы жогорку, кубаттуулугу жогору. Барган сайын өзүңөр билесиңер, Ош шаарында көп кабаттуу үйлөр салынып, абоненттердин саны жана ошондой эле электроэнергияга болгон талап, муктаж жана көбөйүп баратат. Негизинен Ош Электро ачык акционердик коому мындай ремонт иштери Баткен областында, Ош областында да кызуу жүрүп жатат. Ош Электро ачык акционердик коому Ош жана Баткен облустарын электр жарыгы менен камсыз кылып, былтыркы жылга караганда быйыл 10%га өчүрүүлөр азайганын кошумчалады. Ал эми суук түшкөндө кырдаал кандай болот, аны кышында көрөбүз. Самара Парпиева, Алтымыш Жантемир уулу, ТМЖ жаңылыктары.